медиада ар жуманын шаршемби күндөрү саат 2-де Ден соолук программасы. Саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар жана биздин YouTube каналдын көрүүчүлөрү. Эфирде Ден соолук программасы. Сиздер менен мен Гүлбарчын Амирова бирге болмокчумун. Биз бүгүн сиздер менен бүткүл дүйнөлүк эмчек эмизүүнү коргоо, жамааттык жоопкерчилик деген уран менен өтүүчү бүткүл дүйнөлүк эне сүтүн коргоо жумалыгын өткөрүү максатында Баткен облустук биргелешкен ооруканасында кандай иш-чаралар жүрүп жатат, ошол тууралуу маек кылмакчыбыз. Анда мен сиздерди бүгүнкү бизге эфирге келген коноктор менен тааныштырып өтсөм. Облустук оорукананын башкы медайымы Салима Бактыбаева, саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Ошондой эле төрөт бөлүмүнүн акушери Гүлнара Нуридинова, саламатсызбы? Эфирге кош келипсиздер. Анда эмесе биринчи эле айтып кетсеңиздер, ушул эне сүтүн коргоо жумалыгы жөнүндө кандай иш-чараларды жүргүзүп атасыздар? Элге маалымат берип кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Жалпы биздин радио угуучулар, бул бизде саламаттыкты сактоодо бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму бар. Ошол уюм тарабынан 1990-жылы декларация кабыл алынган. Декларациянын негизи дүйнө жүзү боюнча эне сүтүн коргоо, баалоо жана даңазалоо. Кыргыз Республикасы 2000-жылдан бери атайын иштетилип чыккан буйруктардын жана атайын иштетилип чыккан программалардын негизинде Кыргыз Республикасынын айланасындагы баардык медициналык мекемелерде эне сүтүн коргоо жана даңазалоо жумалыгын август айынын 1-аптасында өткөрүп келет. Ошондой эле бизде 2019-жылдан 2030-жылга чейин Кыргыз өкмөтүнүн атайын программасы кабыл алынган. Саламаттыкты сактоо боюнча дени сак адам өнүккөн өлкө. Ошол өкмөттүк программада деле эне сүтүн даңазалоо, эне сүтүн барктоо, баалоо жана колдоо иштери каралган. Ошол өкмөттүк программаны ишке ашыруу жана бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоонун уюмунун тарабынан берилген ошол август айынын 1-аптасындагы эне сүтүн коргоо, баалоо жумалыгын өткөрүү быйылкы жылы эне сүтүн коргоо, жамааттык жоопкерчилик деген урандын негизинде Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги тарабынан 931 сандуу 13-июль күнү чыккан буйрукту аткаруу максатында деталдуу пландар түзүлүп, ошол иш-чаралар жумушка ашат. Бул иш-чаралар ар бир жылы август айынын бир жумалыгында өтүп турат, Ооба, бул дүйнө жүзү боюнча 1990-жылдан бери жылына бүткүл дүйнө боюнча медициналык мекемелерде 1-августтан 7-августка чейин жасалып келет. Кыргыз Республикасында 2000-жылдан тартып баардык медициналык мекемелерде август айынын 1-аптасы эне сүтүн коргоо, баалоо, даңазалоо жумалыгы деп айтылат жана иш-чаралар жасалат. Облус боюнча айыл аймактарга барып өткөрөсүздөрбү же шаарда гана өтүп калган? Баардык иш-чараларды бул биздин Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин буйругу медициналык мекемелерге баардыгына бирдей берилген. Азыркы эпидабалга байланыштуу баардыгыбыз өз жерлерибизде, өз ишканабыздын аймагында социалдык дистанцияны сактоо менен эпидемиянын курчуп кетпесинин алдын алуу иш-чараларын толук камсыздап, ушул иш-чараларды жасайбыз. Кээ бирки иш-чараларыбыз бизде офлайн түрүндө өтөт, кээ бирки иш-чараларыбыз онлайн түрүндө өтүп жатат, Да, азыркы күндө болуп жатат. Рахмат. Гүлнара эже, айтып кетсеңиз, эне сүтүнүн баалуулугу тууралуу сиз азыр эми төрөт бөлүмүнүн акушери болгондуктан. Эмчек сүтү бул дүйнөгө жаңыдан келген жаш наристелер үчүн эң баалуу зат болуп саналат. Анын составында өтө көп баалуу заттар болгондуктан аны көптөгөн инфекциялардан коргойт баланы. Өсүп өнүгүүсүнө зор салым кошот. Ошондой эле дүйнөдө кеңири таралган диарея, пневмония ооруларынын алдын алат, иммунитетин көтөрөт баланын.
ошондой эле бала үчүн эле эмес, эне үчүн дагы пайдалуулугу өтө чоң. Энелердин аскандуулук ооруларын алдын алат, эмчек, без, рак ооруларынан дагы сактайт. Ошондой эле баланын үй бүлөдө төрөлүү аралыгын дагы сактоого, эмчек сүтүн эмген балдардын үй бүлөсү да ошондой пландаштыруу дагы жакшы. Өзү канча толгуча наристени эмизип, эмчек сүтү менен камсыздаган пайдалуу болуп эсептелинет? Негизинен 2 жашка чейин толук эмген балдар жакшы. Айрыкча 6 айга чейин эмчек сүтүнө үзбөй эмизиш керек. 2 жаштан кийин кандай? Пайдасы жокпу же эмгизгенге болбойт деген эме барбы? Жок, болбойт деген эме жок. 2 жаштан кийин дагы бизде көбүнчө эмизе берет, анын эч кандай эмеси жок. 6 айга чейинки дегенибиз эми 6 айга чейин эмчек сүтүнүн баалуулугу өтө жогору болот да. Анан 2 жашка чейин эмчек сүтүнүн составында суу неме бардыгы камтылган үчүн башка заттарды колдонбой эмчек сүтүнүн гана эмүүнү сунуштайбыз. Рахмат. Салима эже, айтып кетсеңиз, эмне үчүн быйылкы жылы ушундай уран менен чыктыңыздар? Бизде бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму тарабынан ошол 1990 жылдан бери жылына ушул август айынын 1-апталыгын ушул эне сүтүн коргоо жумалыгын өткөрүү үчүн атайын иштетилип чыккан девиз кабыл алынат, уран кабыл алынат. Анан быйылкы жылы 2021 жылы бул эмчек эмизүүнү коргоо жамааттык жоопкерчилик деп айтылган. Анан атайын логотип иштелип чыгат. Логотип деле бул эмблема деп койсок болот. Ал деле бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму тарабынан иштетилип чыгат. Эмне үчүн бизге жылына эмблемабыз алмашат, жылына ураныбыз алмашат? Себеби өзүңүздөр көрүп турасыздар, жылына өзү коом деле саламаттык сактоо уюмундагы мындай өнүгүүлөр деле же болбосо саламаттык сактоо уюмунда пайда болуп аткан ар кандай мындай тоскоолдуктар, көйгөйлөр деле өзгөрүп турат. Өзүңүздөргө маалым, азыркы учурда бизде мындай жамаат менен күрөшпөсөк, кээрки оорулардын алдын алуу, кээрки иш-чараларды ишке ашыруу кыйынчылыктар туудурат. Анан бизде мен эгерде биздин эмблемадан чечмелеп кетсем, ошол уранды толук чечмелеп сүрөттөй алам деп айта алам да. Эмблемабыз көргөзүп турсаңыз. Биздин бул эмблемабызда сиздер көрүп турасыздар, бул 2 чоң адам сүрөттөлгөн, жана наристе сүрөттөлүп турат. Ушул 2 чоң адам жана наристе бул 3 илтик деп айтылат да. Анан бул 3 илтик өзүңүздөр көрүп тургандай жогорку жактан кызыл кол менен тегеренип турат. Кызыл кол менен тегеренип турганы бул коргонуунун символу. Асты жагынан бул көк кол менен тегеренип турат. Бул көк кол менен тегеренгени бул саламаттыкты сактоонун символу. Бардыгыңыздар билесиздер, что медицинада биз көк эмени кармайбыз да. Анан ошол жерден бул сүрөттөгөнүбүздө айтсак болот да, бул эне бала, наристе бул коом менен корголуп, коом менен курчалып, ошол эле мезгилде биз саламаттыкты сактоонун ыкмаларын аткаруу менен эмчек эмизүүнү стимулдаштырабыз деген мааниде түшүндүрөлөт. Үстүндөгү жарым кызыл айлампа бул жалпы коомчулукту түшүндүрөт. Коомчулукту түшүндүргөндө бул эмчек эмизүүнү даңазалоо, бул эне дагы бала дагы эмчек эмизүүгө колдогон учурда экөөнүн тең ден соолугу чыңалат, бекемделет. Ошол эле учурда биз эне сүтүн эмип чоңойгон баланын болочоктогу болочоктун башкаруучусу деп айтсак болот да. Ошондо коомдо ден соолугу чың келечекте муунду тарбиялоо үчүн бул жашоонун башаты эне сүтүнөн башталууну чагылдырган да. Анан бул ошон үчүн биздин быйылкы жылкы ураныбыз эне сүтүн коргоо бул жамааттык жоопкерчилик. Бир гана эненин жоопкерчилиги эмес да, бир гана атанын жоопкерчилиги эмес да, бул жамаат толугу менен колдоп, кубаттап, баалап, коргоп бериш керек да. Быйылкы жылы ошон үчүн ушундай уран менен дүйнө жүзү боюнча ушул август айынын 1-аптасында жумалыкты өткөрүп жатабыз. Рахмат. Гүлнар эже, айтып кетсеңиз, бул азыр ковид оорусуна чалдыккандар көп болуп атат, көп учурлар катталып атат. Ошондо наристени эмизип жүргөн аялдар
кандай өзүңүздүн кеңешиңизди бермексиз, анан айтсаңыз ушу ковид оорусуна чалдыккан эне наристесин эмизе алабы, сүткө кандайдыр бир зыян эмелер өтөбү, өтпөйбү? Туура, ковид менен азыркы учурда төрөп жашап эле балдарын бир жакшынакай карап келе жатышат. Мунун жакшы алып баруунун себеби төрөлгөндөн кийин эле баланы кадимкидей эмизе берет. Ооруса деле бала менен энени бөлбөйбүз. Бирок өзүнүн коопсуздук немелерини, эрежелерин сактоо менен бирге да. Мындай эне колун тез жууп туруш керек, масканы үзбөй тагып, бөлмөлөрдү желдетип, баланы дагы ар бир эмизердин астында ошо колун таза жууп, жаткызганда дагы өзгө ыңгайлуу жерге жаткызып, карап, эмчек сүтүнө эмизе берет кадимкидей. Ичкен, дары дармеги алган уколдору эч бир зыян тийгизбейби? Ошо зыяндуулук жактарын карап туруп дарыгерлер сунушташат, негизи эмчек эмизген аялдарга деп. Бирок лечениясын дагы алып, баланы дагы карап, чогуу боло берет да. Эне сүтүнүн составында мисалы инфекциялардан коргоочу заттар бар да, иммунитетти көтөрүүчү касиетке ээ. Ошон үчүн эне сүтүнү эмизгенге сунуштайбыз биз. Эмизе берсе жакшы. Азыр вакцина чыгып атпайбы? Ошондо азыр жаш эмизген энелерге дагы берилип ататпы же кандай? Жок, эмизгендерге мүмкүн эмес деп. Мүмкүн эмес. Иммунолог врачтар эме кылып текшерип, канча жашка чейин кандай кылат деп, анан беременныйларды ошолорду алганга мүмкүн эмес деп чыкты. Рахмат. Анан өзү илгертеден айтылганда, чоң энелерибиз айтып келет, нан жапканда, күн ысык болгондо келиндерин, кыздарын эмчегиңди саап, сүтүңдү саап сал, ысыкта сүтүң ирип кетти, анан кийин балаңды эмиз, же суук менен эмчек көкөрөңү жууп ал деген эмелер айтылып келет да. Буга сиздердин көз карашыңыздар кандай? Эне сүтү өзү бирдей температурада ар убакта таза, жылуу деп айтып келебиз. Кышын, жазын бирдей өзүнүн температурасын сактап келет. Ошондой касиетке экен да. Анан чоң энелерибиз дагы туура айткан бир жагынан, саап таша деп. Биз деле эме кылабыз, саап алдыңкы сүттөрдү, эми көп эмес го, тазалык үчүн саап эме кылса жакшы эле. Ол немеси жок эч кандай. Кандай боло берет? Жок, ол ар убакта, ысыкта, суукта бирдей убакта эмизе берет. Сааганга шарт жок болсо, анын эч бир зыяндуулугу жок турбайбы анда? Зыян болбойт наристеге эмизе бериш керек. Саат дегенде эми толук саап алдыңкы сүттөр кетирип албаш керек. Саат мындай гигиен, тазалык жагынан алганда сааса болот да. Бир аз саап туруп. Рахмат. Салима эже, айтсаңыз, ушул жумалыкта биринчи эле баштаган жумуштарыңыздар эмнеден башталды? Азыр айттыңыз, онлайн, офлайн аралыкты сактап иш-чаралар болуп атат деп. Ошо иш-чараларыңыздарды айтып бериңиздер. Иш-чарада эмнени өтүп атасыздар? Кимдер менен жолугуп атасыздар? Бул биз июль айында өзүбүздүн министрлик тарабынан буйрукту алганбыз. Ошодон кийин эле оорукананын башкаруу аппараты менен чогуу деталдуу планды иштеп чыкканбыз. Анан планга ылайык биз 1 август өзүңүздөргө маалым, дем алыш күнү болгондуктан биз өзүбүздүн WhatsApp группаларыбыздан, өзүбүздүн атайын уюшулган группалардан кайсыл биздин оорукана боюнча жооптуу кишилердин телефондорун жана алардын аты жөндөрүн, кимдерде эне сүтү боюнча кыйынчылыктар болуп аткан болсо, ошол телефондорго кайрылып маалыматты онлайн форматта алсаңыздар болот деп жөнөткөнбүз. Андан кийин бүгүнкү күндө Баткен облустун аймагында USAID уюмунун тарабынан колдоо тапкан мыкты азыктануу долбоору иштеп жатат. Ошо долбоордун менен биз чогуу тыгызыкта иш алып барабыз. Долбоордун деле максаты ошол 2 жашка чейинки балдардын туура тамактануу жана
энелердин туура тамактануусу, аз кандуулуктун алдын алуу жана эне сүтүн даңазалоо. Ошол программанын негизинде бизде март айында биздин 45 кызматкерибизди атайын уюштурулган тренингден өткөрүп беришти. Ошол тренингден өткөндөн кийин биздин кызматкерлер бардык бөлүмдөрүндө, өздөрүнүн бөлүмдөрүндө эне сүтүн даңазалоо боюнча окутуп, мындайынан айтканда өзүбүздүн мындай усулдук насаатчыларыбыз болушту да. Ошол насаатчыларыбыз офлайн форматта, эгерде биздин ооруканада бүгүнкү күндө дарыланып жаткан бейтаптарыбыздын жакындарына же болбосо ошол бейтаптарыбызга маалымат керек болсо, офлайн түрүндө ошол жерден маалыматтарды берип, практикалык жардам көрсөтүп келип жатышат. Андан кийин биз Баткен телерадио компаниясы аркылуу биз өзүбүз ушул жумалык башталганына карата флешмоб менен баштаганбыз оорукананын аймагында, жана маалыматтарды бергенбиз. Ошолорду чагылдырып беришти. Андан кийин кечээ күнү саат 2-де түз байланышка чыгып, атайын маалыматтын старт алганын жалпы Баткен элине айттык. Анан долбоордун колдоосу менен 3 кароо сынак уюштурулган. Биринчи кароо сынак бул фото сүрөттөрдүн кароо сынагы. Фото сүрөттүн критериясы бул эне менен баланын жылуу мамилесин чагылдырган фото сүрөттөр болуш керек. Жалгыз гана эне менен баланын эмес, бул жерде өзүңүздөр байкагандай быйылкы ураныбызга жараша жамааты менен түшсө деле болот да, үй бүлөсү менен түшсө деле. Анан бул сүрөттөрдүн фото сүрөттөрдү WhatsApp'та атайын группа ачканбыз, жана атайын уюштурулган өзүбүздүн түзүлгөн калыстарыбыз бар. Ошолорго, ошол группага жөнөтүлөт сүрөттөр. Бул сүрөттөрдүн жыйынтыгы деле ошол жумалыктын аягына 20-сына чейин кимдер жеңүүчү экени билинет. Анан экинчи кароо сынагыбыз бул дил баян жазуу жана ыр саптарын жазуу. Анан ыр саптары дил баянда негизинен эне сүтүнүн артыкчылыгын даңазалоо темасында болуш керек, жана мыкты азыктануунун деталдарын кошсо болот. Анан өздүк мындай өзүнүн автордук дил баяны, автордук ырлары болуш керек. Үчүнчү кароо сынагыбыз бул ошол мындай мекемелердеги иш-чараларды чагылдырган ошол маалыматтар да, ошондой ушулардын кароо сынактардын жыйынтыгын колдоо кубаттоону бизде ошол мыкты азыктануу долбоору жасайт. Бирок жыйынтыктоону долбоор жыйынтыктабайт. Жыйынтыктоону бизде Баткен облустук саламаттыкты сактоонун координаторунун буйругунун негизинде жерлерде уюшулган атайын калыстар тобу бар. Ошол калыстар тобунун жыйынтыгы менен мындай көрсөтүлөт да, кимдер тандалат. Анан булар мындай жабык түрүндө болгон жок. Фейсбуктагы барактарга чыгып атат, WhatsApp группаларда чыгып атат. Ошентип мындай кароо сынактар ачык болуп атат да, эч кандай мындай жашыруун тааныш билиш деген болгон жок да. Ошого катышуучулар, жалпы катышуучулар, каалоочулар болсо менден WhatsApp группабыз бар. Анан азыр мен өзүм алып албапмын кароо сынактын объявлениясынчы. Анан вот эфириңерге таштап койсом болот, силергечи номеринчи. Ошол номер аркылуу кайрылып, ошо кароо сынактарыбызга катышса болот. Анан колдонуу проект тарабынан колдонот. Анан азыркы күндө кандай байгелер берилет айтыла элек, бирок кароо сынагын канча тур каралат? Бир эле тур менен өтөт го, бир эле тур менен өтөт. Бардык катышуучулар бул азыр долбоор облустун аймагында Баткен, Кадамжай, Лилик райондорунда иштеп жатат. Ошол 3 райондун аймагында ушул иш-чаралар болуп жатат. Андан кийин бизде ушул иш-чаралар бардыгы жасалып эле калып калбайт. Бул иш-чаралар, жүргүзүлгөн иш-чаралар негизинен саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин буйругунун негизинде болгондуктан байланыштуу 20-августка чейин электрондук форматта күнүгө жасалып аткан иш-чаралар биздин өзүбүздүн министрликтен атайын уюштурулган базасына жөнөтүлүп турат. Анан ал жерден бардыгы ачып көрүп окусалар болот. Рахмат. Сонун Турбаева, белектери чыгып аталганда дагы
буюрса маалымат маалымат берип катышсаңыздар болот катышсаңыздар болот. биз деле даярдасак болот экен. Эне сүтүнүн баалуулугу жөнүндө роликтерди даярдап кетсе болот экен. Сонун да, роликтердин критериясы 3-чү конкурсубузда ошо роликтер тартылат. Роликтердин критериясы 2 минутадан ашпаш керек. Анан азыр бизде мурда биз как-то ролик деп сүйлөчүбүз, азыркы күндө TikTok деп коет экен го. Мындай заманбап тил менен айтканда ошондой TikTok тартсаңыздар болот, 2 минутадан ашпаш керек. Ал жерде деле ошол эне сүтүнүн артыкчылыгы, даңазалоо, коргоо жана тамактануу боюнча болуш керек да. Баткен облусунун тургундары баары катыша алат да бул сынактарга? Кыргыз Республикасынын тургундары катышса болот. Менин түшүнүгүм боюнча. Себеби ал жерде Facebook страницасында көрсөтүлгөн. Бул республика боюнча тандалатпы же Баткен областы өзү тандайбы кандай? Бардык жерлерде өздөрүнүн калыстары бар да, анан ошол калыстар бирден жылдырат го, республиканский калыстаргачы. Мен түшүнүгүм ошондой болду, себеби бул ачык башталды да, сразу эле Facebook страницасына койду USAID-тин өзүнүнчү. Анан ошодон бул бардыгы биз жарандарга мындай эме кое албайт болушубуз керек, себеби бул дүйнөлүк эме да. Жумалык болгондо да, иш-чара. Анан сен башка жакта экенсиң, жок сен катышпа деп эме кылган, бул ошол биздин элибиздин өзүнүн укугун темсилеген болот го. Анан бул ачык жумалык, муну жашыра турган эч нерсе жок да. Бардыгы эле катышса болот, бардыгын эле чакырып кетебиз. Рахмат. Анда эмесе биздин эфир соңуна чыгып баратат. Сиздерге ачык микрофон. Каалаган айтылбай калган ой тилектериңиздерди, кеңештериңиздерди айтып кетсеңиздер болот. Жалпысынан сиздерге чоң рахмат. Бизге ушундай убакыт ажыратып бергениңиздерге, анан ишиңиздерге ийгилик. Биз бардыгыбыз ошол кыргыз элибизге каалап кетет элек. Жашоонун башаты бул эненин баягы бир тамчы суудан башталат дегендей эле, наристенин жарык дүйнөгө эңалап келген күндөн тартып бир тамчы суудан эрте эненин бир тамчы сүтү баалуу да. Ошон үчүн каалайт элек, айтат элек, балаңыздарды 6 айга чейин жуалаң эне сүтү менен эмизиңиздер. 6 айдан 2 жашка чейин эне сүтү менен эмизүүнү токтотпоңуздар жана кошумча тамак бериңиздер. Андан кийин бизде түшүнүк бар, баланы канча жашка чейин эмизет деп. Эмне үчүн биз 2 жашка чейин эмиз дегенибиз, бул минималдуу убакыт. Жок дегенде 2 жашка чейин эмиз деген. Анан кааласаңыз, эгерде сиз эмизем десеңиз, эмизе берсеңиз болот. Бирок 2 жашка чейин эмгенде бала өзүнө керектүү бардык эне сүтүндө болгон заттарды өзүнүн организмине алып өтөт. Анан ошол себептен биз эгерде бул жаш үй бүлө болсо, бала 2 жашка толгондон кийин кийинки баласын пландайт. Пландагандан кийин эненин организми калыптаныш керек, кийинки балага даярданыш керек. Ошол себептен биз 2 жашка чейин эмиздейбиз. Анан ортодо 1 жылды эненин организминин кайра өзүнө калыбына төрөттөн кийинки калыбына келүүсүнө убакыт беришибиз керек. Андан кийин кийинки баланы пландаштырса, ошондо 2 баланын аралыгы 3 жаш болуп калат. Ошон үчүн биз бул 2 жаш деп это стоп деп айтпайбыз. Бул балага дагы, энеге дагы 2 жактуу карашыбыз керек. Себеби биз бул жерде баланы эмизебиз деп эненин организмин кыйнап койбошубуз керек. Ошол эле учурда эмизген энелерге биз айтып кетет элек, жөнөкөй адам, жөнөкөй киши бир күндө 3 жолу туура тамактаныш керек. Анан 2 жолу шамшуун жеш керек. Эмизген энеге айтат элек, бир күндө сиз 5 жолу туура тамактанышыңыз керек. 5 жолу туура тамактанышыңыз, ысык тамак жешиңиз керек. Ысык тамак деген бул мындай туура тамактанууда ысык тамак деген 5 жолу казан ас дебейбиз. Мындай туура тамактан өзүнүн рационун туура тандаш керек да. Бир түрдүү тамактанбай, көп түрдүү тамактан деген. Эмне үчүн 2 порцияны биз ашыкча жедейбиз? Биз ал эненин организминдеги запастын түгөп калбаштыгы үчүн. Себеби эмизген эне өзүнүн курсагы ач болсо деле өзүнүн запасынан колдонуп балага сүттү бере берет да. Запасты дайыма толуктап туруш керек. Аны толуктабаса энеде ар кандай оорулар пайда болуп калат. Ал эми кош бойлуу энелерге биз айтат элек, жөнөкөй эне бир күндө, жөнөкөй өспүрүм кыз же болбосо 4 жашындагы аял бир күндө 3 жолу тамактанса, кош бойлуу аялды айтабыз биз бир күндө 4 жолу тамактан дейбиз. 1 жолу кошумча тамак же дейбиз. 2 жолу шамшуун же дейбиз. Эмизген энени айтабыз биз
бир күндө 5 жолу тамактан дейбиз. 3 жолу тамак өзүң үчүн, 2 жолку тамак балаң үчүн деп. Себеби эне ашка болсо деле сүт чыга берет. Сүт чыга берет. Эненин организми ушундай акылдуу, өзүнүн запасын колдоно берет да. А бирок запасты убагында толуктап туруш керек. Аскандуулукка жолугушу мүмкүн, ар кандай өнөкөт ооруларга жолугуп калышы мүмкүн энечи. Ошол себептен жалпы элиме айтып кетет элем. Туура тамактаныңыздар, энелерди баалаңыздар, кош бойлууларды, төрөт курагындагы өспүрүм кыздарыбызды жана эмискен энелерибиздин тамактануусуна үй бүлөсү жагынан толук колдоо болушун каалайт элем. Өзү мына эмизген эне кандай ооруга чалдыкканда баласын эмизгенге болбойт? Бизде эне сүтүнүн мындай противопоказание деп коет, каршылык жагы эч бир ооруда жок. Эч бир ооруда жок. Бирок бизде медицина өзүңүздөр билесиздер, убакыттын өтүшү менен өнүгүп баратат. Ошол эле учурда бейтаптарыбыз деп коебуз, бейтаптарыбыздын абалы деле минутта өткөн сайын өзгөрүп турат да. Анан кээ учурларда болот, бул медициналык көрсөтмө менен дейт. Медициналык көрсөтмө менен деген бул өтө баягындай такталган учурларда, ошол учурларда гана биз эне сүтүн эмизгенге болбойт деп айтабыз. Башка учурларда биз эне сүтүнөн энеден даже баланы ажырата албайбыз да. Мисалы ошол учурлардан айтып кетсеңиз. Ал учурлардан бизде эгерде эненин абалы оор болсо, эне төрөттөн кийинки учурда аппаратка алынып калган болсо, баягы жасалма дем алдыруу жолу менен да, же болбосо аялдын абалы оорлошуп калган учур болсо, ал учурда деле эгер мүмкүнчүлүк болсо, биздин дарыгерлер тарабынан уруксат берилсе, эненин сүтүн саап балага берсек болот. А эгерде уруксат берилбесе, анда себеби өзүңүздөргө маалым, ал жерде ар кандай дары дармектер жасалат дегендей. Анан бизде баягындай галактоземия деген оорусу бар. Бул ошол баланын организминдеги лактоза да, ошонун көп пайда болгондугуна, эгер адашпасам, ошонун көп пайда болгондугуна байланыштуу ал учурда биз эненин сүтүн балага бергенге бул мындай каршылык жагы бар да. Себеби эненин сүтүнү бергенге ошол медициналык диагноз өзү мындай эме келбейт да. Анан бирок ушул медицина тармагында 22 жылдан бери иштеп келе жаткан болсом, мен өзүмдүн практикамда андай оору менен ооруган наристелерди жолтурган жокпуз да. Себеби бул оору чанда бир кездешүүчү оорулардын несине кирет да. Анан башка учурларда мындай эненин өнөкөт оорулары, ошол эле учурда эненин оор курч түрүндө мүнөздүү оорулары да, острое заболевание, хроническое заболевание, алар бала үчүн же болбосо эне сүтү менен багууда мындай каршылык көрсөткөн учур болуп эсептелбейт да. Эне сүтү бул өзү ошо баланын ошол энеде болгон оорунун жугуп калбастыгын алдын алуу үчүн иммунитет иштеп чыга турган, иммунитет боло турган зат да. Ошон үчүн эне сүтүн эч качан токтотпошубуз керек. И ошол эле учурда эне баягы жеке коргонуу каражаттарын туура колдонууну билиш керек. Бүгүнкү күндө өкүндүргөнү, бизде энелерибиз маска колдонушат, анан бир эле масканы кечке тагып жүрө беришет да. Масканы 4 саатта деген алмаштырыш керек. Эгерде көп колдонуучу маска боло турган болсо, аны сууга чайкап туруп эле кайра тагып алат. Андай эмес. Аны деген самындап жууп, үтүктөп кайра колдонуш керек. Ошол жеке коргонуу каражаттарын туура колдоно билиш керек. Анан бизде баягындай 5 учурубуз бар, негизги учурлар. Ошо 5 учурда сөзсүз түрдө колду самындап 20 секундадан ашык колду көөртүп самындап жууш керек. Калган учурларда колду антисептиктеп эле коюш керек. Бизде колду самындап жууш керек десең, ар бир кыймылдан кийин колду самындап жуушуп, кайрадан колдорунун мындай кожасындагы баягы коргонуу функцияларын бузуп коюп атат да, колду курактатып берипчи. Ошон үчүн аялдарга мындай жеке гигиеналык жана санитария жөнүндө деле маалыматтарды бериш керек. Анан жеке коргонуу каражаттарын колдонгондон кийин аны жок кылууну деле туура билиш керек. Себеби масканы тагат да, масканы тагып бүткөндөн кийин алып туруп айнектин терезесине коюп койт. Же болбосо алып туруп тамак ичкен столдун үстүнө коюп койт да. Ал масканы анда эмнеге такты?
анан ошол учурлар элементарный мына чүчкүргөндүн өзүнүн гигиенасы бар, кантип чүчкүрүш керек, анан ошолорду анан колдонулган ошондо колдонгон салфетканы кайсы жакка жок кылыш керек, колдонгон масканы кайсы жакка жок кылыш керек, ошол жок кылуу учурларын дагы билишсе, мындай ар кандай оорулардын энеден балага өтүп кетишине азыркы учурда мына эпид учурда ковид оорусунда бул өтө чоң ролду ойнойт да. Бир гана медициналык кызматкердин туура инъекция жасагандан результат бербейт да. Бул жерде эне менен баланын бөлгөнгө болбойт. Экөө бир эле бөлмөдө жашай берет. Экөө бир эле бөлмөдө жүрө беришет. Бирок эне коргонуу каражаттарын туура колдонуп, гигиенасын туура сактап, колдонгон нерселерин туура залалсыздандырса, ошондо гана биз наристени жакшы мындай соо, ден соолугу чыңкылып, оорукананын аймагынан алып чыгып кете алабыз да. Бирок бала ымыркай эч кандай мындай кошумча дарыланууга муктаж эмес. Бир эле эне сүтү менен. Да, эне сүтү менен. Анан энеге дарылар кандай мындай чектөөлөр менен берилет. Бизде Кыргыз Республиканын саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги тарабынан атайын клиникалык протоколдор иштелип чыккан. Ошол клиникалык протоколдордо эне сүтүнөн, бизде эненин сүтү ошол эле учурда мындай тазаланган сүт деп айтсак дагы болот да. Бул бардык эле эненин организмине киргендин бардыгы эле балага таасир бере бербейт да. Эненин организми ошондой өзгөчөлөнүп жасалган да. Анан ошол учурда бул эненин сүтү аркылуу балага мындай берилбей турган, берилсе да минималдуу түрдө бериле турган дары-дармектер колдонулат. Бардыгына окшош эмес да. Рахмат. Гүлнар жаш энелерге, кош бойлуу аялдарга, жалпы эле эмчек сүтүн эмизип аткан энелерге бардыгына өздөрүнүн ден соолуктарына кам көрүшсүн. Ошол азыркы учурда ковид пандемиясы жүрүп жаткан учурда деги эле дайым эле өздөрүнүн ден соолугуна жакшы көңүл бурушсун, анан эмчек сүтүн эч качан үзүшпөсүн. Азыркы заманбап технология өнүгүп атканына карабастан эне сүтүнү алмаштыра турган зат азык чыга элек да ушул учурга чейин. Ошондуктан муну ар дайым даңазалап келатабыз. Дагы да эме боло берет, ушул жумалыктын алкагында эле эмес, ар дайым ар убакта эне сүтүнө айтып келе жатабыз. Ошол бардык энелерге өздөрүн жакшы карашсын, балдарына толук эне сүтү менен эмизсин деп демекчибиз. Гүлнар, азыркы кезде жаш энелерде кезигет да бул эмени. Сулуулукту сактап калуу үчүн эмизбегендер көп болуп атат да. Ошондой кыздарга кандай айтмаксыз? Бул эне сүтү балага дагы, эненин организмине дагы пайда деп атпайсызбы ошол тууралуу дагы? Алар эч кандай коркунуч жаратпайт. Алардын сулуулуктарына тоскоол болбосо керек дейм. Наоборот, баланы дайыма өзү менен жанында эмизип жатып, экөөнүн арасындагы жылуулук аялга жакшы бир мээримдүүлүк ошондой тартуулайт дагы. Аял өзүнөн өзү жашарып сулуу болот го. Рахмат. Урматтуу биздин радио угармандар, биз сиздер менен бүгүн эне сүтүнүн баалуулугу тууралуу ушул август айынын 1-жумалыгында бир жума өтүп жаткан иш-чаралар тууралуу маек кылдык. Бизге келген конокторго чоң рахмат айтып кетем. Биз менен бирге болуңуздар. Кайрадан түз эфирде жолугушканча сак саламатта болуңуздар. Сиздер менен мен Амирова Гүлбарчын болдум. Музыка Салам радиосунда.